чыгымдар такыр нөлгө эсептелет экен да. Бир айда 300 сом, 400 сом свет төлөйбүз. Өткөн жылы Жалал Абад шаарында Матиз автоунаасы күйүүчү майдан электр энергиясы менен жүрүүгө өткөрүлгөн. Аны жергиликтүү тургун Жумадыл Мавлянов $3,500 жасатып учурда такси кызматына иштетүүдө. Ал бензин куйбагандыктан башкаларга караганда таксиден көп киреше тапса болот дейт. Бир жылдан бери күйүүчү бензин куя элекпиз. 30,000 километрдей жүрүп койдук. Ошо баштапкы мүнөздөрү эч өзгөргөн жок ошол баштагында кандай болсо. Азыр ошол жүк салышыбызга, ылдам жүрүшүбүзгө карап, ошо 60 километрден 90 километрге чейин жүрөбүз бир заряд менен. Электромобилди уста Исмаил Валиев кураштырган. Андан бери кызыккандар электромобиль жасап берүүсүн суранышкан, бирок шарттын жоктугунан жасаган эмес. Анткени буга чейин буйртма менен алдырган тетиги бузук чыгып, 70,000 сом зыян тарткан. Ошол үчүн Кытайга өзүм барып, арзан жана сапаттуу тетиктерди алып келсем деген тилеги бар. Бирок виза албай, ал тилеги ишке ашпай жатыптыр. Виза жасап, мындай бир кере жергече жетип барады деген бергилер деп суранып атабыз. Ушул Китайга барыш керек. Биринчи жолу Китайга ачып бериш керек алар. Экинчи жолу мына Кореяда бушный запчастарды арзан алып келсе болот. Өкмөттүн адамдай бир асандык менен бир заводдорго кире турган берсе бизге, шарт жаратып берсе, ошо менен бизге бир элге пайдабыз тегет бизде. Устанын белгилөөсүндө электромобилдерди 4 саат кубаттап, 120 чакырымга чейин жүрсө болот. Аны кубаттоого болгону 10 сомдук электр энергиясы сарпталат. Эгер өкмөт колдоого алып, өлкөдө электромобилдерди кураштырган чакан завод ачылса, Кыргызстанды гана эмес, Борбор Азияны мындай унаалар менен камсыздаса болот. Анын баасы да башкалардан арзан, тагыраагы $5-6 миң айланасында болмок. Мына Өзбекстандан таяр кузовдарды алып, жаңы кузовдарды, мына Спарктыбы, же Матиздамы жасап бергилер деп, бир айына бир 100 штук жасап берген. Китайдан бул тетиктерди алабыз, мотор, аккумуляторларды коюп, Казакстанга сатса болот, өзүбүзгө эгер болмаса, Өзбекстан өзгө да кайра сатса болот, сапаттуу машина болот ал. Кыргызстанга чет өлкөдөн келген электромобилдерге бажы төлөмдөр алынбайт. Деген менен автоунаа базарларында андай түрдөгү транспорт каражаттарын дээрлик кезиктирүү кыйын. Болсо да алардын баасы өтө эле жогору. Билдиге келсек, Кыргызстанда электромобилдерди кубаттоочу бекеттер да жок. Кабылбек Көчкөнбаев, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.